Жеткиликтүү турак жай тууралуу мыйзам өткөн айда парламенттин колдоосун таап, ага президент 6 майда кол койгон. Кече күнү эркин тоо гезитине жарыялангандан кийин бүгүн расмий күчүнө кирди. Буга чейин арзандатылган насыяны мамлекеттик кызматкерлер гана алып келсе, эми ал жаңы мыйзамдын талабына ылайык бардык жарандарга берилиши керек. Ошондой эле анын төлөө мөөнөтү 10 жылдан 15 жылга чейин узартылды. Дагы бир жаңылыгы буга чейин насыяны мөөнөтүнөн мурда жаба турган болсо, чоң өлчөмдөгү туум төлөнсө, учурда ал шарт алынып салынган. Тескерисинче эми мындай учурда кредиттин үстөк пайызы кыскарат. Демилгечилердин айтымында бул жеңилдетилген шарттар аткарылышы үчүн чет элдик донорлор тартылып жатат. KfW деген Германиялык банк менен иштеп 11 миллион евро каражаты бөлүндү, Кудайым буйрса. Анан келечекте алар ошол айтып атышат, ошол целевой назначение менен толук колдонулуп, ошол булагы менен колдонулса, 100 миллион долларга чейин ошол ипотекалык насыя берүүгө биз мүмкүнчүлүк берип, анан жеңилдетилген шарттар менен беребиз деп атат да. Келечекте бир 2-3 айдын ичинде ижарага насыяны алганда, биз азыр мына квартирада жашап атышпайбы, аренда с последующим выкупом деп. Ошол эле механизмди киргизели деп атабыз. Анын орточо пайызы 7-8% менен түзөт. Квартирантта эле жашайт, бирок өзүнүн квартирасына ошо насыясын төлөй берет. Учурда иштеп жаткан мамлекеттик ипотекалык компания өкмөт 2015 жылы кабыл алган арзан турак жай 2020 программасынын негизинде түзүлгөн. Эми программа кыска мөөнөткө эмес, туруктуу иштейт. Ипотекалык компаниянын жетекчилигинин айтымында 3 айдын ичинде нормативдик укуктук актылар кабыл алынат. Эл өкүлдөрү алгач бул долбоорду каржылоо үчүн өкмөттөн жылына 1 миллиард сомдон кем эмес каражат бөлүшүн талап кылган. Бирок кийинчерээк аткаруу бийлигинин өтүнүчү менен ал бюджетке жараша болушу керек деген келишкен. Ушул макроэкономикалык ситуацияга карата жана каражаттын жетишкендигине карата биз ушул коэффициенттерди колдонобуз. Демек, 10%дан жогору болушу мүмкүнбү? Жогору болушу мүмкүн. Эгерде арзаныраак акчалар табылса, будан да ылдый болуп калышы мүмкүн. Азыркы убакта бюджеттен бөлүнгөн акча только бюджеттик сферада иштеген жарандарыбызга биз берип атабыз. Башка жактан булактар табылгандан кийин биз калган жарандарыбызга да мүмкүнчүлүктү беребиз. Адистердин айтымында тиешелүү мыйзамдын кабыл алынышы жеткиликтүү турак жай программасынын иштөөсүн жеңилдетет. Бирок жарандарга жеңил шарт түзүү үчүн өкмөт бир катар чечкиндүү кадамдарды жасашы керек. Ставки по кредитам зависят от двух ключевых факторов. Кредиттин пайызы эки чечүүчү факторго байланыштуу болот. Бул улуттук банктын пайыздык коюму жана инфляциянын абалы. Мыйзам кабыл алуу менен маселени чечүүгө жардам берсе болот. Менин оюмча мындай учурда улуттук банктын бул багыттагы узак мөөнөттүү стратегиясы болушу керек. Себеби алар пайыздык коюмду арзандатуусу шарт. Мындай кадамды Польша жасаган. Андан тышкары өкмөт тарабынан комплекстик кадамдар жасалуусу зарыл. Алар үстөк пайызды коюп жаткан эл муну төлөөгө жөндөмдүүбү, элдин кирешеси буга жетеби карашы керек. 2015 жылы түзүлгөн ипотекалык компания бүгүнкү күнгө чейин 1 миллиард 400 миллион сомго 1120 мамлекеттик кызматкерге турак жай үчүн насыя берген. Бирок анын шарттары катаал. Пайыздык төлөмдөрү жогору болгондуктан маянасы аз кызматкерлердин чөнтөктөрүнө чак келбей, үй алгандан баш тарткан учурлар көп болгон. Мирбек Атикеев, Бакыт Кошалиев, НТС.